Балдарым ошол 2000-жылдан бери мигрант болуп Москвада. Болду ата, ыйлабаңыз, кыжалат болбоңуз. Ооруңузга зыян болот. Бунун баары бүтөт. Биз өзүбүздүн үйдү мен ичи алдатып коем, башка бирөө келип менин үйүмдү өзүнө тартып жаздырып алат деген ой болгон эмес. Азыр бул жерде ким үйүндө турасыз? Үйдө квартирада турам. Чүрөк дегенге үй саттыңыз беле сиз? Ал бүгүн сизден 1,5 миллионго алдым деп атат. Күйөөм экөөбүздүн жашаганыбызга бояк 40 жыл болуп калды. 1,5 миллион акча бердим дейт сизге. Ал сөз калп сөз, Ошо 1,5 миллион бердим деп атат да Айчүрөк бүгүнкү күндөчү Маматжан атага. 1,5 миллион эч ким берген эмес. Мен атамдын жанында, Такай атамдын жанындамын. Мага сураныч жардам берсин. Камчек ташып, садыр жапап, жардам берсин. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн мен 60 жашка чыгып калган Сапаргүл апа менен Арслан атанын тагдырын чагылдырайын деп турам. Мына менин жанымда турган Сапаргүл апам Өзгөн шаарынан 98-жылы үй алыптыр. Бирок бүгүн мынакей карыганда үйүн алдырып, ушинтип талаада калып турган убак экен. Сапаргүл апа, айтып берсеңиз, үйүңүздү кантип алдырып үрдүңүз? Азыркы учурда абалыңыз кандай? Кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат балам, сага келип бергениңе. Ушу мени адилеттик издеп, чындык издеп, ошон үчүн сени чакырып отурам. Мен 1081-жылы ушул жолдошум экөөбүз бирге жашап, өзүбүздүн колубуз менен жасаган үйдү сатып, анан ушул үйдө калган элек. Биз 81-жылы үй бүлө курганбыз. 84-жылы мына ЗАГС алганмын. 84-жылы алганбыз. 81-жылы үйлөнгөнбүз. 82-жылы балалуу болгонбуз. Ысак Маматжан деген өзүбүздүн соседибизден сатып алдык. Соседибиз болот эле. Ошол мезгилде биз айылык немеде иштейт элек, Кызылөктөр. Азыр ал киши бар. Ооба, ал киши бар. Ал киши кичине ооруга байланыштуу ооруп жатат. 2000-жылдан бери мен дагы оорукчан болуп калганмын. Мындай инвалидтик неме алганмын, бутум ооруйт. Анан балдардын жаштыгына байланыштуу, ошо ооруганыма байланыштуу ушу Бишкекке келип калганмын. Анан үйүмө тез барып келип турам. Бирок ошол моменттен пайдаланып, биздин турмушубузду көрүп, биздин үйүбүзгө кызыкчылыгын артып жүргөн Пасаңова Чүрөк деген менин күйөөмдү алдап, менин үйүмдү документтерин кандай кылып алган билбейм, алып өзүнө өткөзүп алыптыр. 24-жылы декабрда айылга кайненем жылдыгына барганда билип атам сатыга чыгарганынан. Ошол боюнча мен азыр сотко кайрылып, адилеттик таппай атам да. Балдарым ошол 2000-жылдан бери мигрант болуп Москвада. Ыйлабаңыз, баары жакшы болот. Азыр бул жерде ким үйүндө турасыз? Үйдө квартирада турам. Неме кылып. Ошо биз өзүбүздүн үйдү мен ичи алдатып коем, башка бирөө келип менин үйүмдү өзүнө тартып жаздырып алат деген ой болгон эмес. Ал Пасаңова Чүрөк деген деген дагы чындыгында колунан келбейт. Мен сотко бардым, адилеттик издеп, бирок мени жок жерден мен өзүмдүн үйүмө өзүмдү кылбастан жокко чыгарып коюптур менин үйүмдү. Ошо Пасаңова Чүрөккө чечип коюптур. Ушул жерде кичине үйдө бекер отурганда дары-дармегиме пенсиям жетпейт. Ошо мен чындыкты, адилеттикти издеп кайрылып атам. Ошо Камчек Кыдыршаевич, Садыр Жапаровторго. Бир туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, 60-тан ашып калганда ушинтип талаага калтырып атат. Сиздер менин каналыма катталганды унутпаңыздар. А биз болсо бардыгын чагылдырып, апага жардам берүүгө аракет кылабыз. Кана апа, ушул жердесиз да ошондо? Мына жерде иштейм өзүм. Каражат эми кичине жетишеби сизге ушул жакта? Жетпейт да, балам, жетпейт да. Ошол эми азыр ошол жерде үйүмө 1-2 айда үйүмө барсам, үйүмдү дагы ала албай башка бирөө алып коюп атпайбы? Анан ошол аферист аялга закон барбы деп ошо. Сиз азыр ошондо апа орто жолдо эле калып турсуз да? Же үйдөн жок, же чүйдөн жок? Үйдөн жок калдым азырчы. Мен өзүм даяр сатып алган үйүмө чыкпай калдым. Мага сураныч жардам берсин. Камчек ташып, садыр жапап, жардам берсин. Аракет кылабыз. Апа, могу үйүңүздү да кичине көргөзүп койсоңуз. Могу жактарда жашайм.
Мынакей достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сапаргүл апанын мындай ичи атышып калыптыр да, анын үстүнө өзү да экинчи группанын инвалиди мен мынакей. Күйөөм экөөбүздүн жашаганыбызга ояк бияк 40 жыл болуп калды. Мынакей келсеңиздер. Апа, ушул комнатада азыр кадимкидей жашооңузду өткөрүп атасыз. Ушул комнатада жашайм, 5000ден төлөйм. Квартплата төлөйбүз. Достор, сиздер болсо каналдан алыстабаңыздар. Анда апа азыр ыйлабаңыз эми. Ыйлабаңыз, Кудай буйруса аракет кылабыз адилеттүүлүккө жеткенгечи. Ана жана Маматжан акеге бир барайлы. Сиздин үйүңүздү алганыңыз чын болсо, ошону дагы көргөзүп бериңиз анда. Нак санап бергенбиз 13 000 акчанычы. Маматжан аканын распискалары бардыгы бар. Ушул күнгө чейин Маматжан ака айтып атат, ооба мен Сапаргүл менен Карим Асланга сатканым анык деп атат. Мен 1,5 миллион пасаңга чүрөктөн алган эмесмин. Мен чүрөк деген тааныбайм. Ол кишиден доверенность алып өзүнө өткөзүп алыптыр. Ол пасаңга чүрөктүн өзүнүн колунан келбейт. Аркасында адамдар бар ал. Ишенген адамдар бар. Балдарым чоңойсо, балдарым бирөөсүнө өткөзүп берем деген ой менен мен бирөө алдап кетет, оны өзүнө тартып алат деген ой келген эмес. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сапаргүл апанын юридикалыкта билими жок болгон, анан жана илгери бир Кыргызда ушундай го эми, биротоло документти бүтүрүп туруп баламы өткөрүп берип коем деген ойдо жүрө бериптир. Балдар болсо миграцияда, баягы эле кыргыздын тиричилиги, Сапаргүл апам бүгүн мынтип талаада калды. Жүрүңүздөр анда, каналдан алыстабаңыздар. Биз болсо Маматжан акеге барабыз. Андан чын төгүнүн далилдейбиз. Андан кийин колуман келишинче мен Ош шаарынын Өзгөн районуна барып, ушул Сапаргүл апага чын жүрөгүмөн жардам бергенге аракет кылам. Сиздер каналдан алыстабаңыздар. Катталганды унутпаңыздар. Жүрүңүз апа. Достор, азыр Сапаргүл апамдын ишин иликтөө максатында мынакей эң биринчи Маматжан деген аксакалдан сатып алыптыр. Сапаргүл апамчы ал бүгүн республикалык ооруканада паралич болуп ооруп калыптыр. Мына чыныгын, аныгын аныкташ үчүн азыр ооруткан абалда дагы болсо дагы барып туруп биз Маматжан аксакалдан сурайлы деп атабыз. Жүрүңүздөр анда биз менен. Assalamu alaikum. Аксакал кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Саламатсызбы? Азыр мен мындай бир иликтөө кылып жүргөм да. Бул жак өзүңүздөрдүн аяшпаңыздар экен. Анан эми азыр Маматжан аксакалдын дагы абалын мен өзүм көрүп түшүнүп атам да. Маматжан аксакал ошончо дагы азыр бүгүнкү күндө бул Сапаргүл апа менен Арслан атанын жерин бүгүнкү күндө алдырып жүрүштү да аларчы. Анан сизге эми тилекке каршы бир-эки суроо берейин. Сиз ошону колуңуз менен болсо да жооп бергенге аракет кыласыз. Чүрөк дегенге үй саттыңыз беле сиз? Ал бүгүн сизден 1,5 миллионго алдым деп атат. Саткан эмессиз, Мына көрдүңүздөрбү, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар. Маматжан атамдын акыбалы оор болуп атат, ошончо дагы бирок жооп берип атат. Маматжан ата, сиз 2 жолу доверенность жазып бериптирсиз да? Анан бир жолу 2020-жылы жазыптырсыз, экинчи жолу 2022-жылы. Бир эле жолу жаздыңыз беле? Мына ушундай жагдайлар болуп атат да. Ал эми чүрөк деген айым Маматжан атадан бир эмес 2 жолу доверенность алып кетип, биринчисинде документин жасаган. Ал болсо бул жак өткөрүп берем деп айткан, аягында мүлктү өзүнө ээлик кылып алып атат да. Атам өзү ал кезде басалчу, ал кезде жакшы эле болчу, ооруганына, бул катуу ооруп калганына уже аз эле болду да, 1 жыл боло элек. Доверенность жазып берген боюнча мен именно ушул ооругандан бери постоянно эле мен карап атам атамды. Доверенность ошол бир эле жолу Аслан деген байке бизден ошол үй сатып алган киши доверенностьты биз кызыл китеп жасап алалы дедик эле өзүбүзгө. Ошол себептен бизге доверенность жазып берип койгулачы деп гана суранып, бизден доверенность алган бир эле жолу. Ошондо сиз катышкансыз да? Ошондо мен бар болчумун, атамдын жанында бар болчумун. Ошондо үйдү баягы сиз деле эсиңизде барбы? Жаш кезиңизде бул аяшпаны тааныйм, өзүбүздүн аяшпа деп атасызбы? Биз деген бир айылда эле жашаганбыз. Бул жак мен Айыш апам болот, мен өзүм классташымдын апасы болот. Бул жакка биз ошо Бишкекке көчүп келе берген убактарда бул Айыш апамдарга 13 000 сомго эле атам менен апам саткан жерди. Ал кезде ошол үйдө кадимкидей бул жак жашаган, Жашаган ал жакта. Биз бул жакка көчүп келгенбиз, үйдү бошотуп бергенбиз аларга. Алар ошол жакта жашап жүрүшкөн.
Анан кийин бир какой-то убакыт өткөндөн кийин эле ошол биз кызыл китеп жасатышыбыз керек деп, именно бул Аслан деген киши, бизден үй алган киши бизге доверенность жазып берип койгула, биз кызыл китеп эле жасатып алалы деп бизден доверенность алган. Азыр эми получается бөлөк бирөөлөргө сатылып кеткен жагдайларды эч билген эмессиз жок, андайды билген да эмес. Аяшпа өзү алып атат деп ойлогонсуз да? Билген да эмеспиз аны. Анан тем более бул жерде азыр Чүрөк деген аял өзүнө документ жасап атыптыр. Биз ал аялдын көзүн да көргөн эмеспиз, тааныбайбыз дагы мисалы. Бизге ошол Аслан деген чалган үчүн доверенность жазып берген атам. Сизге могул акыркы суроолорум болсун. Мына карасаңыз 2020-жылы, анан кийин 22-жылы могул колдор атамдыкыбы ушул? Могу 2020 бул биринчи болуп атат. 2020-жылдары атам жазып берген. Атамдын колу ушундай. Ушинтип колгойчу атам. Сиздин колуңуз ата бул? А могул кол сиздикиби? Жок, бул жерде атамдын колу эмес ал. Бул атамдын жазганы, бул атамдын колу. А бул болсо атамдын колу дагы эмес, бул атамдын жазганы. Сиздики эмеспи ата ушул? Анда атамды да кошуп алдап кетиптир да анда. Рахмат анда. Эгерде мүмкүн болсо ошол соттук отурумдарга сиз да өзүңүздүн көргөзмөңүздү берип, бул бүгүнкү күндө мисалы Сапаргүл апа менен Арслан ата талаада калып атат. Булардын үйүн сатыкка коюп, кадимкидей сатып атышат. Болгон эле сүйлөй албай атат да. Жакшы болот. Алган жокмун деп өткөндө дагы ыйлады да, ушинтипчи мен 1,5 миллион алган эмесмин деп мынтип ыйлады. Болду ата, ыйлабаңыз, кыжалат болбоңуз. Ордуңузга зыян болот. Бунун баары бүтөт. Эч кыжалат болбоңуз. Макулбу? Баары жакшы болот. Атамды да алдап карабайсызбы ушинтип? Бияқта дагы алдап, бизди дагы алдап атпайбы? Ортодочу. Бияка 1,5 миллион бердим, бөлүп бердим деп атат. А биздин болсо жөн эле өзү күйөөмө кызыл китеп жасатып берем деп барып доверие салдым, алган бир эле жолу алыптыр, экинчи жолу албаптыр. Бул байкени да кыйнап атат. Мени да кыйнап атат азырчы. Афристик алдоо жолу менен кылмышкер да буларчы. 1,5 миллион акча бердим дейт сизге, ал сөз калп сөз, Ошо 1,5 миллион бердим деп атат да Айчүрөк бүгүнкү күндөчү Маматжан атага. 1,5 миллион эч ким берген эмес. Мен атамдын жанында, такай атамдын жанындамын. 1,5 миллион деген бул 1,5 миң сом эле акча эмес да. Жөн эле келип берип коюп кете бергендей. Бул өтө чоң сума биз үчүн. Алар үчүн деле өтө чоң сума болушу мүмкүн. 1,5 миллионду эч ким алган эмеспиз. Андай жагдай болгондо сиздер мисалы Арслан ата менен, же болбосо Сапаргүл апа менен макулдашат болчуңуздар да? Сөзсүз макулдашмакпыз. Булар келбей башка бирөө берген чакта деле биз булар менен байланышмакпыз. Бизге эмне себептен келип атат, эмне себептен акча берип атат. Үй эмне сатылды деп, Демек баягы изин жашырыш үчүн алар билгизген деле эмес, документти андан ары өткөрүп кеткен. Бизге эч ким келген да эмес, эч ким акча да берген эмес, биз эч кимден акча да алган эмеспиз. Биз болгону ошол атамдар Аслан деген кишиге сатышкан. Болду, башка эч кандай бизге эч ким келген да эмес, эч ким акча да берген эмес. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чындыгында документтерди дагы ооруп турса да Маматжан ата мен кол койгон эмесмин деп атат. Ошондуктан биз мындан ары да иликтөөлөрүбүздү улайбыз. Азыр нотариуско барып, чындыгында кантип бул документтер жасаган, ким жасап берген, мындан ары кантип кызыл китептер жасалган изилдөөлөрдү улайбыз. А сиздер каналга катталганды унутпаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Ошол Карим Асланга кызыл китеп жасатып берем деп, анан кийин өздөрүнө жасаттырып алыптыр да, буларчы. Анан 1,5 миллионду бөлүп бердим деп айтып атат да. Сиздергечи? Бөлүп берген болгондо айтып атпаймынбы, ал деген чоң сумма да, аны бөлүп бергенде деген бир нерсе доказательство алыш керек да аларчы. Жок дегенде письмени жаздырып алыш керек, же болбосо күбөлөрү болуш керек, же болбосо видео фиксация кылыш керек. Эч нерсеси жок да мисалы. Эч нерсеси жок, анткени берген эмес. Ошон үчүн аларда эч нерсеси жок. А берген болгондо алар обязательно өздөрү үчүн, өздөрүнүн коопсуздугу үчүн ошол нерселерди кылмак да. Алар эч кандай кылып доказать эте алышпайт, себеби берген эмес аны.